Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу биздин Кыргызстандагы жердештер. Биз бул жердеги бүгүн Москвада жашап жүргөн, убактылуу жашап жүргөн мигранттар, убактылуу жүргөн кыргызстандыктар атайын чыктык ушул жерге, ар бир ушул жерде жүргөн мигранттардан бир добуш деп. Ошол биздин ордубузга, биздин укугубуз тебеленип бул жерде биз шайлай албай жатабыз. Эч кимге алданбай, сатылбай, башка бирөөлөрдүн азгырыгына азгыр кылбай, элдик, накта элдик бүтүн Кыргызстан партиясына добуш берүүңүздөрдү суранабыз. Бул ыймандуу, тартиптүү мамлекет орното турган партия болчу. Биз дагы өз мекенибизге барып, элибиз менен, ошол бала чакабыз менен ошол жакта барыбыз. Өз үйүбүздө жашаганды биз да каалайбыз. Ошон үчүн азгырылбаңыздар башка алдоолорго, башка жамандаган жалган жалаларга. Убактылуу сиздерге башка нерселер куру беребиз деген партияларга да ишенбеңиздер. Алар күнүмдүк. Бул бүтүн Кыргызстан арканды алыс таштаган, Кыргызстандын келечегин ойлогон партия. Добушуңуздарды бүтүн Кыргызстанга берүүңүздөрдү суранамын. Урматтуу кыргыз элим, ассаламу алейкум. Чет элде иштеп жүргөн мекендеш боордошторум. Мигранттан бир добуш аттуу акцияны коштоп, Кыргызстандын бүтүндүгү, балдарыбыздын келечеги бакубат жашообуз үчүн күрөшөлү. Жакында 2020-жыл 4-октябрда өз тагдырыбызды шайлоо күнү болот. Мына ошого баарыңыздарды Кыргызстандын бүтүндүгү, келечегибиз үчүн бүтүн Кыргызстанды колдоп берүүңүздөрдү суранам. Бүтүн Кыргызстан партиясы элдик чыныгы партия. Бүтүн Кыргызстан партиясы адилеттүүлүктүн, майтарылбас чындыктын, тазалыктын символу. Жашасын бүтүн Кыргызстан, алга бүтүн Кыргызстан, маңдайыбызга жалгыз бүткөн чыныгы элдик бүтүн Кыргызстан. Жашасын бүтүн Кыргызстан. Чын жүрөгүмдөн колдоймун. Бүтүн Кыргызстан. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли? Номер 8 бүтүн Кыргызстан партиясыны шайлап бериңиздер. Биздин кыргыз элинин, Кыргызстандын келерки тагдыры өтө коркунучта. Туңгуюкта десем дагы болот. Урматтуу кыргыз элим, бир добуштан болсо дагы номер 8 бүтүн Кыргызстан партиясын шайлап бериңиздер. Келечек десеңиздер, биз мигранттар сиздерден суранабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, биз чет жерде иштеп жүргөн мигранттар укугубуз чектелгенине байланыштуу сиздерден суранабыз. Биздин ордубузга добуш салууңуздарды суранабыз. Мен туугандарым, мен жакындарым, мен тааныгандар, досторум, бардыгыңыздардан суранам. Биздин ордубузга добуш бериңиздер. Бүтүн Кыргызстанды шайлаңыздар. Номер 8-чи тизмедеги бүтүн Кыргызстанды шайлаңыздар. Көлдүктөр. Мен Жетөгүз районунанмын. Добушуңарды сатпагыла. Ушул бүтүн Кыргызстанга добушуңарды берип койгула. Номер 8-чи 4-октябрь бүтүн Кыргызстанды колдоп коюңуздар. Урматтуу Кыргызстандагы мекендештер, биз азыркы учурда Москва шаарындабыз. Биз бүтүн Кыргызстанды колдойбуз. Биз үчүн, эл үчүн, бүтүн Кыргызстан үчүн, бүтүн Кыргызстанды колдоп коюңуздарды суранабыз. Кыргызстандагы кыргызстандык туугандар жана ата-энем, бир туугандарым, бардыгыңыздардан суранып кетем. Ушул бүтүн Кыргызстан партиясыны колдоңуздар, добушуңуздарды сатпаңыздар. Биз чет жерде мигрант болуп кыйналып иштеп жүрөбүз. Биздин укугубуз тебеленип жатат. Биздин укугубузду сиздер коргоңуздар. Сиздерден өтө суранып кетем. Мен жалап атам болом, жалап айнана кетен жалап аттыктар, Нокен райондуктарым, туугандарым, ака инилерим, кудандаларым. Бүтүн Кыргызстанды колдосок, шайлап алсак, келечекте минтип бирөөнүн жеринде кыйналбай, өзүбүздүн жерде болот элек. Ошого силерден суранарым. Кайдыгар карабай, жүрөгүңөрдөн чыныгы ойлонуп 8-чи номердагы бүтүн Кыргызстанды шайлап коюңуздарды суранабыз. Ассаламу алейкум. Кыргызстандыктар, бир тууган жамаат. Мен сиздерден суранып кетерим. Ошо 4-октябрь күнү бүтүн Кыргызстан номер 8-ге добушуңуздарды берип коюңузга суранам. Айрыкча өзгөн эли, кыргыз эли заргерликтер, сиздерден сураныч. Ошо бүтүн Кыргызстан номер 8-ге ташташыңарды суранам. Урматтуу кыргызстандыктар, мамлекетибиз бүтүн болуш үчүн, мамлекетибизде мыйзам болуш үчүн, ыйман болуш үчүн, элибиз, жерибиз үчүн Кыргызстан
bütün boluş için bütün Kırgızistan'da şaylanızlar. Nomer 8. 4. oktyabr. Bütün Kırgızistan'da şaylap koyunuzlar. Suranabız. Kırgızстаныбыздын бүтүндүгү үчүн, жаркын келечек, жаркын мамлекет үчүн бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп бериңиздер. Урматтуу кыргыз элим, мен ушу 7 областка кайрылып кетер элем. Ушу бүтүн Кыргызстандын партиясын колдоп берсеңиздер. Келе жаткан шайлоодо элдик партия, бүтүн Кыргызстан партиясын шайлап коюшуңуздарды суранамын. Ассаламу алейкум. Жалпы Кыргызстандык жалпы бир туугандарым, сиздерди 4 октябрь боло турган шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясын шайлап, биз менен чогуу болушуңарды суранабыз. Жана ушул үй бүлө ата-энебиздин баардыгыбызга ушул добушуңарды сатпагыла, жана бүтүн Кыргызстанды колдогула деп гана суранабыз сиздерден. Аллахтын колдоосу, элдин каалоосу, Аллахтын каалоосу, элдин колдоосу менен буйруса 4 октябрь бүтүн Кыргызстан жеңишке жетебиз буйруса. Şu eldik partiya bütün Kırgızistan'da şaylap beriңiздер деп айтам. Sebebi el için hizmet kıla turgan partiya şu bütün Kırgızistan bizim gelecekti. Şu ekonomikabızdı önüktüre turgan partiya bütün Kırgızistan. Oşon için bardığınızdardı çakırat elem. Şu bütün Kırgızistan'da şaylap berişiңiздерди. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Урматтуу Кыргызстанда жашаган мен бир туугандарым, мен классташтарым, мени тааныгандар баарга мен силерден суранам. Ушул шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясын шайлап беришиңиздерди суранам. Анткени бүтүн Кыргызстан партиясы бул эң таза партия жана элдик партия. 30 жылдан бери ар түрлүү партиялар бизди алдап келе жатат. Мына 18 жылдан бери мигрант болуп жүрөбүз. Биз келгендеги туулган балдар уже келип биякта иштеп атышат. Билбейм канча жылга чейин мындай болуп созулат. Эгер мынтип ойгонбой жүрө берсек, сиздерден суранарым, мына бизди биякта шайлоого катыштырбай койду мына бийлик деген. 15 миң адамга шайлоого уруксат берди. А биз бул жакта уже 700 миң адам барбыз. Ошондуктан баарыңыздарды суранам, ушу бүтүн Кыргызстан партиясын шайлап беришиңиздерди. Бүтүн Кыргызстан партиясында жалаң жебеген таза адамдар келатышат. Лидерибиз баш болуп таза адамдар. Шайлоодо бүтүн Кыргызстанды колдоо берүүңөрдү жалпы кыргыз элиме, туугандарыма, ошондой эле баардык таза десем дагы болот, бүтүн Кыргызстанды шайлоого мен чакырып кетем. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кыргызстандыктар, мына бүгүн биз Москва рекасында бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары менен чогулуп бирге саякаттап атабыз. Келерки 4 октябрь Кыргызстандагы жогорку кеңешке шайлоо болот. Ошондуктан сиздер бүтүн Кыргызстан партиясын шайлап бериңиздер. Себеби башкаларга карап мен масала чечем дегендерден эмес. Бу таза иштеген бүтүн Кыргызстан партиясы чечкүндүү кадамдар менен алдыга баратат. Сиздерди бардыгыңыздарды şu 4 октябрь günü bütün Kırgızistan partiyasını kolda berүүгө чакырабыз. Daha az kaldı, bir cuma kaldı. Bu şol 4 oktябрдагы шайлоо бул. Мурдагы болуп өткөн шайлоолорго абдан айырмасы абдан башкача да. Бул күндөгү шайлоо кыргыз элинин тагдырын чечүүчү шайлоо десек дагы болот. Ошондуктан кыргыз элине кайрылуум. Ошол туура тандоо кылсаңыздар. Биздин балдардын, нерелердин, өлкөбүздүн келечеги үчүн биздин тандоо бүтүн Кыргызстан. Силер дагы бүтүн Кыргызстанды колдоого чакырам. Тапканың эгиз болсун, телегейиң тегиз болсун. Тагдырыңды ойлосоң, тандаганың 8 болсун. Биз 8 номербиз. Бүтүн Кыргызстан. Чыныгы элдик партия.